Бишкек шаары Борборго дагы концерт койгонго аракет кылып жатам. Мен аябагандай мына жерде сүрдөп толкунанып турам, анткени мен өзүм ата энемен биринчи жолу интервью алып атам. Калктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Эң акыркы сен куттуктадың чын эле. Мындай толкундануулар болуп атабы кеченин башталышында? Assalamu alaikum, жалпы эле YouTube көрүүчүлөр, ошондой эле Let's Go KG YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн дагы мына Асанбай Гранд ресторанында өзгөчө чай концерт болгон турат. Кимдин концерти десеңиздер, Самара Сабирова жаз майрамына, айымдардын эл аралык майрамына карата өзүнүн сонун бир чай концертин берип жатат. Ал концерттен биз сиздерге кыскача чыгарылыштарды беребиз. И анан айтмакчы достор, биздин каналга мына жерде подписаться деген жазуу чыгат. Ошону басып, жанда коңгуроо басып койгон болсоңуз, сиз бизге аябагандай эле чоң колдоо көрсөткөн болосуз. Анда эмесе биз баштадык достор. Мынакей жарык дегенде эле биздин жаныбыздан Самара эжекебиз чыгып калды. Алгач эле саламатсызбы? Бүгүнкү майрамыңыз менен куттуктайбыз. Майрамдык маанайыңыз кандай? Алгач эле ошодон баштайлычы. Саламатсыңарбы? Майрамдык маанай абдан жакшы. Толкундоолордун арасында турам. Биринчиден айымдар бүгүнкү 7 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Жалпы айым аялзатын. Анан кийин ошо аялзаттын майрамына карата мен бүгүн азыр бул жерде саналуу гана убакыттан кийин өзүмдүн концертин баштаган турабыз. Толкундоолордун үстүндө турам десем болот. Анан негизи эле сиз мына кичинекей кезиңизде мен ушундай ырчы болом, ушундай өзүм көрмандарым болот, ушундай концерт коем деген ойлоруңуз болгонбу же жаш кездеги кыялыңыз кандай болгон? Ырчы болом деген кыялдарыңыз барбы эле? Чоңойгон учакта эле кичинекейимден ушу убакка чейин эле мен ошо концерт мындай элестетчүмүн да, кичинекейимде эле элестетчүмүн. Ушу чоңойгондо сахна адамы болом деген кыялдарым бар эле. Кудайга шүгүр, баары орундалды десем болот. Кудайга шүгүр. Ошо кыялдарыңыз 100% орундалды деп айта аласызбы же дагы башка жетпеген кыялдарыңыз барбы? Эми баардыгында кыялдарын 100% орундалбаса керек, бирок Кудайга шүгүр орундалып келатат. Анан мына концертке даярдыктар кандай? Ошол концерттин жүрүшү боюнча кыскача айтып кетсеңиз, кандай өзгөчөлүктөр болот? Бүгүн 8 март айымдар майрамына карата мындай эмне өзгөчөлүктөрдү көрө алабыз бүгүнкү концерттен? Өзгөчөлүктөр ошо биздин өзүбүздө агайым Майрамбек Усманов айым Бишкек шаарынан келип отурат, эмгек сиңирген артисти, кыргыз элинин. Ошол өзгөчөлүк мен үчүн концерттин коногу. Анан көбүнчө эле өзүмдүн көп ырдалбаган ырларымды ушул жерде жалпы көрөрмандар, менин угармандарым ушул жерден бүт ырларымды уга алышат десем болот. Анан толкундоолор кандай болуп атат мына башталышынан алдын? Байкасаңар керек, өзүңөр деле толкундоо менен сөздөрүмдү чаташтырып сүйлөп аткан себеби да ошондо да мындай силерге сүйлөп атам, ойлорум ар жакта чачырап жүрөт азыр. Буга чейин дагы концерт коюп атасыз. Мына Ошто драма театрда да койдуңуз. Ал концерттериңиз кандай, мыкты деңгээлде өттү? Өзүңүзгө жактыбы? Ооба, ал деген эми драма театрда, ал эми элге отчет бердим, отчетный концерт, ал мамлекетке деле отчет бердим десем болот. Жакшы деңгээлде өттү, Кудайга чексиз шүгүр. Мына келечекте дагы эмнелер менен бизди жаңырталасыз, мындай жаңылыктар менен бизди кубанталасыз? Ал жаңылыктар көп эле десем болот. Буюрса алдыда көп пландарым бар. Ошолордун бирөөсүн айтып койбойсузбу, эксклюзив кылып биздин каналыбызга? Ошо Борбор Бишкек шаары Борборго дагы концерт койгонго аракет кылып жатам. Урматтуу Борбор калаадагылар, сиздер дагы күтүңүздөр. Самара Сабирова сиздер жакка дагы буюрса барып калат. Концертиңизге чоң ийгиликтерди каалайбыз, толкунданмаңыз. Чоң рахмат. Силерге да чоң.
Арыңыздарга кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар, өзгөчө айымдардын бүгүнкү эл аралык 8 март байрамы менен өзүмдүн атымдан жалпы чыгармачылык топтарынан куттуктайбыз туугандар. Кош келиңиздер. Азыр биз кезектеги интервьюну кеченин алып баруучусунан алабыз. Мурат Сарыковдон азыр бул жерде аягына даярдык кылып атат. Ассаламу алейкум, алгач эле ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Асыктуу көрдүңүз. Кече тууралуу айтып берсеңиз, кандай мындай толкундануулар болуп атабы кеченин башталышында? Болот, конечно, болот. Телефонго звонок келип калбай экен. Күлүп атып, акыры зорго мына акыркы кадр менен алып атабыз. Буюрса акыркы кадрда кандай болуп атат? Мына толкундануу сезимдери барбы? Анан концерттеги өзгөчөлүктөр жөнүндө айтып берсеңиз, концерттин жүрүшү боюнча негизинен. Толкундануу сезимдер бар. Концертке Самара Сабирова аябай жакшы даярданыптыр, жогорку деңгээлде десем болот. Эми концерттин жүрүшүндө көрөбүз. Баалуу белектерди алып келген айымдардын майрамына деп ошо белектерди бергенге аракет кылабыз. Силерге рахмат. Барыңарга рахмат. Анан биздин Let's Go KG YouTube каналыбызга катталыңыздар деп айтып койбойсузбу? Let's Go KG YouTube каналына катталып, подписаться баскычын басып, мындай чекесинде коңгурок бар, чынын деген ошондо басып коюңуздар. Анан негизи эле мына жеке жашооңуз боюнча алып баруучулук жолго кантип барып калдыңыз? Мен Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетин бүткөнмүн. Ошол жерде иштеп аткан тарбиялык иштер боюнча декандын орун басары Дамир Абдикалилович деген менин группалашым бар. Ошол жигит мени түртүп, ушул тамадачылыкка үйрөткөн ошол жигит болот. Мен ошого ыраазычылык айтам. Ушул жолго алып барган менин классташ досум Темирбаев Санжар Юнус Маматович деген жигитибиз бар. Университетти кызыл менен бүткөн. Ошол жигитке ыраазычылык айтам. Ушул жолго мени ошолор тарбиялаган. Анан устаттарыбыз бар. Эми алар бардыгын айтсам капа болуп калбасын. Бирөөсүн айтсам бардык устаттарга мен ыраазычылык айтам. Анан мына концерт алып барып жүрөбүз, тойлорду алып барып жүрөбүз. Башында мындай тойго, концерттерге жаңы чыгып жүргөндө мындай кызыктуучулар болот го. Кийинчерээк деле ошол кызыктуучулардан бирөөнү айтып берип коесузбу? Бир куршаптагы ал кишилер өзү эгер билип көргөн болсо билсе керек, тойго аябай кеч келип, үй кийим менен чыгып той алып барганмын. Сиз үйдүн кадимки эле үйдөгү кийим менен келип, кир спортивный үстү, джинсы, шым, тизеси чыккан, ошо менен келип той алып барып, кудаларга сөз берип, кудалар бийлече кийинип чыккан. Ошого тойго эртерээк келиш керек. Жок, алар өздөрү кеч чакырган тамадасы келбей калып, мени чакырган. Эң негизи Let's Go KG катталып коңуздар болду. Чоң чыгармачылык ийгилик каалайбыз, концертке ийгилик. Бүгүнкү майрамга келген маанайыңыздар бир текшергенге келип атат. Бүгүн майрамга айымдардын майрамына өзүнүн аялын, Жүрчанын, мен сени бир концертке алып барып келейин деп алып келген эркектер барбы? Кана? Жагымга берейин. Бул мени Самара Сабирова деген атка кондурган менин устатым Майрамбек Осмонов агамдын сөзү болуп атандык. Жалгыз уят сиздер үчүн. Menden ne bileceksin onu görünmez. Bir yaş kim? Polis! Tuğanlar, kol çarpağınızlar. Adınız kim? Adınız kim? Aybek? Samara Sabirova kaysı ayından, kaysı rayondan, kaysı günü, kaysı жерде неге төрөлгөн? Приз. Азыр биздин жаныбызда Кыздаркан Келдибекова турат. Адашпасам, сиз да 1-мартта ошол жерде Асанбай Гранд ресторанында концерт койгонсуз. Ошол концертиңиз кандай деңгээлде өттү? Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Рахмат барыңыздарга. Албетте 1-март күнү концерт бердик. Кудайга шүгүр жакшы эле болду. Ошол өзүмдүн кайын журтум, тууган уруктарым бардыгы колдоп келди, күйөрмандарым. Билбейм, жакшы эле болду. Менин оюмча Кудайга шүгүр жакшы эле. Анан негизи эле бүгүнкү майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Концертти азыр Самара эжекенин концертинде ырдайсыз да. Толкундандуулар болуп атабы? Даярдыктар кандай негизи? Негизи рахмат. Даярдыктар жакшы эле. Биз Самара эже экөөбүздүн көп эле дуэт ырларыбыз бар да. Анан
ошондуктан азыр дагы ушул өзгөн жерим деген ырыбыз бар. Абдыманап Нышанов агабыздын ошол ыр менен баштайбыз. Андан кийин дагы туулган күн деген иши кылса көп эле ырларыбыз бар да. Анан майрамга жакшы маанайда, ушул майрамдык маанайда жакшы ырларды тартуулайбыз албетте. Даярдык жакшы, Кудайга шүгүр, даярдык жакшы. Сыр болбосо бүгүнкү майрамда эң биринчи ким куттуктады сизди? Эң биринчи менин өзүм жолдошум. Ошол жолдошум куттуктады. Эң акыркы ким куттуктады? Мен куттуктадым. Эң акыркы сен куттуктадың, чын эле. Анан негизи чыгармачылыкта кандай жаңылыктар менен бизди жакында кубантайын деп атасыз? Чыгармачылыкта Кудай буйруса жакында ушул жаңы ырлар мен турмушка чыгып баягы бир аз тыныгуу болуп калды да мендечи. Албетте баягы эне статусуна ээ болдум. Ошондуктан бир аз баягы перерыв болуп калды, дем алыш болуп калды. Жакында ушу кызыма деген жаңы ырымдын үстүндө иштеп жатабыз. Ошол ырды жакында элге тартуулайбыз. Буйруса жакында сизден кызыма деген чыгарманы күтүп калабыз. Албетте, Кудай буйруса. Самара эжеге бир ийгилик кылып коесузбу бүгүнкү концертине? Албетте, Самара эжеге бүгүнкү концерт Кудай буйруса жакшы деңгээлде өтүп жатат. Эл жакшы күйөрмандары колдоп келиптир. Анан пайдаланып ушул учурдан жалпы айымдардын майрамы менен куттуктайм. Баарыңыздардын байрамыңыздар менен. Сиздин дагы бир жолу майрамыңыз менен чыгармачылык ийгилик эжеге. Рахмат чоң. Алдыңыздарга чакыра турган ырчы өзүңүздөр билгендей таза абадан чоңойгон Салам алейк деген жерде кыргыз жери соксонун кыйгашынан оссонун оштун дагы өзгөн деген жери сонунда экен. Өзгөнүн кайсы жери жакшы десе жогорураак чыксаңар Салам алейк деген жер бар. Ал андан да сонунда экен. Салам алейк деп кыргыздын жылдызы, таланттуу кызы Самара Сабирова алдыңыздарына. Рахмат. Биз артисттерге кол чабуу эле керек, апа. Ушунду кол чабуудан дуктанабыз. Ал эми ал кол чабуу бир гана мага эмес, сиздерге дагы пайда. Кол чапкан адамдын маанайы көтөрүлөт экен. Кол чапкан адам энергия алат экен. Достор, менин жанымда турган инсандар ким деп аткан болсоңуздар, бул менин атам, бул жак менин апам. Менин ушул даражага жеткирип, чоңойтуп, өстүрүп, мен эмне десем баарын аткарган, эмнени кийем десем кийдирген, ичем десем ичирген. Менин эч кандай кем өксүгү жок. Менин чоңойткон атам менен апаман дагы интервью алсам болбойт. Анткени мен ушул даражага жеткирген. Мен сиздерди жакшы көрөм, ата. Мен сизди жакшы көрөм, ата. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Майрамыңыз менен куттуктайм. Дагы бир жолу куттуктайм. Анан майрамдык маанайыңыздар кандай? Сизге концерт жактыбы, ата? Концерт аябай сонун болду, жакты. Көңүлүбүз ачылып, майрамдык маанай аябай жакшы. Эмнеси менен өзгөчө жакты сизге? Өзгөчө кандай десем, жакшы ырдашты. Ошол. Мен аябагандай могул жерде сүрдөп толкунанып турам, анткени мен өзүм ата энемен биринчи жолу интервью алып атам. Апама да сурайын, апа, сизге бүгүн концерт жактыбы, эмнеси менен жакты? Алтынын бизди ушул жерден ушинтип алып келип, жүрүп алып атканына чоңдон чоң ыраазычылык билдирем. Өркүнүң өссүн, ар дайым ушундай бизди концертке алып келип, жакшы жаштардан болуп жүрө бергин, толкунданып атамын. Биз бул концерттин өзгөчөлүгү ушул Самара Сабированын жакшы ырлары жакты бизге. Рахмат уулум. Эйлебаң, апа, мен сизди жакшы көрөм. Жакшы көрөм. Ушул жерде мен ата энемен нак бата алып алайын өзүмө мындан кийинки иштериме. Ата бата берип коюң. Амин. Улум келечегиң кең болсун, өмүрүң узун болсун. Дайыма ушундай элдин кызматын кылып жүрө бер. Келечегиң кең болсун. Рахмат. Бүгүн менин окуучуларым Дурус Акылбек уулу, Куштарбек Азимовго дагы баарыңыздарга тасада мен ыраазычылык айтам. Эң негизгиси Самараны колдоп, Самаранын чыгармачылыгын колдоп келген жалпы меймандар баарыңыздарга